Assalamu alaikum, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? 25 март 2025 жыл Орозонун 25 күнү туугандар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бишкек шаарынан банктарга көз жүгүртүп алыңыздар туугандар. Кандай болуп жатат? Чоо көрмөкчүбүз. Бишкекте жаан жаап жатат. Жөн көрбөстөн видеого оор келбесе лайктан басып тырс сындырып көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик достор. Достор, Эко Исламик банк. Бул жерде доллар 86.30 тыйын. Евро 92 сом 40 тыйын. Евро түшүп калыптыр. Рубль 1 сом сатып алып, сатып 1.03. Казак теңгеси 0.12 тыйын. Банктар негедир рубльды көтөрбөй жатат. Обменкаларда бийик болуп атат. Финкап банк доллар 86 сом 50 тыйын, евро 93 сом 20 тыйын, рубль 1 сом алуу, сатуу 1.040. Туугандар, эртең менен тартканбыз 1 саат мурун, точнее. Рубль 1.020 болду мына. 1.02 десек та болот. 1000 рубль тапсырсаңыз 1020 сом, 1000 рубль сатып алсаңыз 1035 сом. Доллар 86 сом 70 тыйын. Рубль өсүп атат туугандар. 25 мартка карата. Айыл банкты көрүп алыңыздар. Бул жерде доллар 86 сом 50 тыйын кечиресиздер. Рубль сатып алып 1 сом, сатуу 1.050. Мен кече так ушул жерден айткам 1.050 деп. Мына, көрдүңүздөр да. Алдында 0 турбайбы? Ол болсо 1.05. Мына 1.50 деп айта элекмин мен. Кече бир тууганыңыз жазып атат, сен 1.50 деп атасың деп. 1.50 эмес, 1.050. Туугандар, ошондагы эске алып коюңуздар. Айыл банк. Талисман плюста доллар 86 сом 70 тыйын, рубль 1.02. Мына. Көрдүңүздөр да өскөн. Интерде деле ушундай көрүнүш 1.02. 1000 рубльңиз 1020 сом. Интер акча алмаштыруу жайында. Бренд иштебей жатат окшойт, чото. 1.013 менен калып кеткен. Ихсан ЛТД доллар 86 сом 70 тыйын, евро 93 сом 30 тыйын, рубль 1.02. 1.020 десек та болот. Сатуу 1.035. Фонд 107 сом. Бакай банк ремонт болуп аттыр туугандар. Оңдоо түзөө иштери менен. Мына табло өчүк. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Эң башкысы туугандар, тапканыңыздарга береке берсин. Сиздер менен канал автор Данияр болду. Дон Кабар каналы. Аркы бетте 0.21 болуп калыптыр туугандар. Алмаштырам деп жүргөн бир туугандар болсо келип алмаштырсаңыздар болот. Мынакей остановканын ар жагында, бул жактан көрүнүп турат. 0.21 достор. Эң өйдө ошол жакта экен. Обменкаларды айтып коеюн. Обменка банк эмес.